Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Сурахматов кармалды. Бул тууралуу Кактус медиа кабарлады. Маалым болгондой, ал бүгүн УКМКда сурак берип, андан соң кармалды. Азиз Сурахматов менен бирге УКМКнын райондук бөлүмүнүн башчысы да кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кармалды. Сурахматов мыйзамсыз байуу жана Бишкекте жер тилкелерин мыйзамсыз түрдө берүүгө шектелүүдө. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев УКМКда сурак берүүдө. Бул тууралуу Бактыбек Мелисбеков аттуу Facebook колдонуучусу жазды. Темир Сариев 4 сааттан бери УКМКда суракта отурат. Суракка Кумтур иши боюнча чакыртылган деп жазган ал. Жапаровдун кеңешчиси Руслан Кыдырмышев Рамзан Кадыровго ат жабдыктарын тартуу кылды. Президенттин коомдук башталыштагы кеңешчиси Руслан Кыдырмышев Чеченстандын президенти Рамзан Кадыров менен жолукту. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жарыялаган. Маалыматка ылайык, Кыдырмышев социалдык тармактагы баракчасына Кадыров менен бирге түшкөн сүрөтүн жүктөп, меймандостугуна ыраазычылык билдирген. Чечен Республикасында ар дайым жылуу жана чын ыкластуу тосуп алуу үчүн менин кымбаттуу жана кадырлуу бир тууганым, Орусиянын баатыры, Чечен Республикасынын башчысы Рамзан Кадыровго терең ыраазычылыгымды билдирем. Сизди жакында Кыргыз өлкөсүндө көрөбүз деп ишенебиз деп жазган Кыдырмышев. Ал эми чечен басылмалары Кыдырмышев Кадыровго ат жабдыктарын белек кылгандыгын жазышууда. Чечен Республикасынын башчысы Рамзан Кадыровдун жылкыларга болгон сүйүүсүн билген Руслан Кыдырмышев ага кыргыз усталары жасаган ат жабдыктарын белек кылды деп жазылат маалыматта. Суусамырда 5 киши көз жумуп, жол кырсык болгон жерден пачка акча табылды. Бишкек Ош унаа жолунун Чүй облусунун Суусамыр өрөөнүндөгү тилкесинде жүк ташуучу унаа менен жеңил унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 5 киши каза болгон. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Бишкек Ош унаа жолунун 170-чакырымында Суусамыр өрөөнү Toyota Camry менен ман кагышкан. Анын кесепетинен Toyota Camry унаасындагы 5 адам, 2 эркек, 2 аял, 1 бала каза болду. Москвадагы тажиктер Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгүн колдонот. Бул тууралуу Нурзат Османова Facebook баракчасына жазды. Анын айтымында, Москвада таксист болуп иштеген тажиктердин көпчүлүгү Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгүн колдонот. Жакында Москвада таксиге түшүп калдым, аны менен маектешип кеттик. Айдоочулук күбөлүк тууралуу кеп козгодук. Ал тажик улутунун өкүлү экен. Анын айтымында, Москвада таксист болуп эмгектенген тажиктер Кыргызстандын күбөлүгүн $200–300 сатып алышат. Аны көзөмөлдөгөн мамлекеттик каттоо кызматы кайда карап отурат деп жазган ал. Томас Жанако компаниясы Ташиевке таандык эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кол салууда күйүп кеткен май коюучу жайлардын бири Камчыбек Ташиевке таандык эмес экенин билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы 26 майда маалымат таратып, Томас Жанако компаниясы Камчыбек Ташиевке 2016 жылга чейин гана таандык болгонун билдирди. Компания учурда кимдики экени белгисиз. Бул билдирүүлөр чагымчыл адамдар тарабынан атайлап же айрылтылып, УКМКнын жана жетекчилигинин ишмердигин жаманатты кылуу аракети көрүлүүдө деп айтылат маалыматта. УКМК билип туруп жалган маалымат тараткандар мыйзамдарга ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскертет. Булак Маралов. Бакай Кашкарбаев аалымдардан кечирим сурап, бакырчаактыгы үчүн акча алаарын билдирди. Бул тууралуу ал Коом пресс басылмасына берген маегинде билдирген. Анын айтымында, ал эмоцияга алдырып, аалымдарга асылып алган. Мен ошол жерде бир аз аша чаап кетиптирмин. Мен ал жерде Чубак ажы тууралуу айткан эмесмин. Максат ажы менен Абдышүкүр ажы тууралуу айтканым чын. Эми Максат ажынын видеосун баарыбыз көрдүк, деди Кашкарбаев. Мындан сырткары ал революция жана кээде ага айрым адамдар акча берип тураарын айткан. Жалал Абад облусунун Нокен районунда өспүрүм кыздардын сөйкөсүн чечип кетип жүргөн жаран кармалды. Маалыматка ылайык, Нокен райондук ички иштер бөлүмүнө Кочкор Ата шаарынын 31 жаштагы тургуну арыз менен кайрылган. Анда ал өз арызында 19 май күнү болжол менен саат 13:00 11 жаштагы кызы мектептен үйүнө бараткан учурда белгисиз жаран алдоо жолу менен кулагындагы 12 000 сомдук сөйкөсүн чечип кеткендигин билдирген.
Жогорудагы кылмыштын бетин ачуу максатында жүргүзгөн ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында мурда бир нече жолу соттолгон Базаркоргон районунун 1981-жылы туулган тургуну кармалган. Шектүүнүн башка дагы кылмыштарга тиешеси бар экени аныкталган. Анын ичинде Ноокен районунун аймагында 4, Сузакта 2, Өзгөн районунда 2 өспүрүм кыздын алтын сөйкөлөрүн чечип алып, изин жашырып жүргөнү такталган. 25 май күнү шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилип, териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Smart Budget санариптик платформасынын долбоору менен таанышты. Экономика жана финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Шатымиров белгилегендей, бирдиктүү санариптик платформа тышкы экономикалык ишмердүүлүк субъектилери үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө мүмкүндүк берет. Ошондой эле бажыны жөнгө салуу сапатын жакшыртып, анын ичинде өлкө экономикасына инвестицияларды жогорулатууга шарт түзөт. Ошондой эле 2021-2022 жылдарга Smart Budget долбоорун ишке ашыруу боюнча жол картасы сунушталды. Аталган платформаны түзүү үстүндө ата мекендик экспертизаны өнүктүрүү максатында жергиликтүү IT компаниялар иш алып бара тургандыгына басым жасалды. Өз кезегинде Улукбек Марипов Smart Budget жаңы санариптик платформасын түзүү үстүндө иштер ыкчам башталышы керектигин колдоого алды, ошондой эле ишке киргизүү процессин өзгөчө көзөмөлгө алуу зарылдыгын белгиледи. Бардык тобокелдиктерди максималдуу түрдө иштеп чыгуу зарыл. Маанилүү кемчиликтер процесс ишке берилгенден кийин эмес, иштеп чыгуунун жүрүшүндө аныкталышы керек деп жыйынтыктады ал. Кыргыз-казак чек арасында кезекке тизилген фуралар боюнча түшүндүрмө. Кыргыз-казак чек арасында жүк ташуучу унаалар жылда эле так ушул маалда топтолот. Анткени жүк ташуучулардын саны өсөт. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине УКМКнын алдындагы чек ара кызматынан билдиришти. Белгилей кетсек, буга чейин айрым ЖМКлар жүк ташуучулардын айтымына таянып, Казакстан менен чектешкен жерде фуралардын узун кезеги пайда болгонун жазышкан. Алар муну коңшу мамлекет өткөрмө пунктлардагы тоскоолдуктарды жоюу иштерин жүргүзүп жатканы менен түшүндүргөн. Бул сезондук фактор, анткени мындай маалда жүк ташыгандардын саны өсөт. Бул өтө деле чоң көйгөй эмес, убактылуу гана жакын арада чечилет. Маал менен мындай узун кезектер жаралып турат, бирок баары өтөт деген мекеменин маалымат кызматы. Мамлекеттик кызмат кезек күткөн фуралардын так саны боюнча маалымат берген жок. Терезеден бутун чыгарып алган эрке жүргүнчү. Жолда жүрүп бара жаткан автоунаанын терезесинен жүргүнчү эркек киши бутун чыгарып алган. Ал алдыңкы орунда отуруп баратканын күбө болгон окурман билдирди. Бул сүрөт бүгүн 26 майда Новопавловка айылында тартылган. 97 жаштагы вандык аксакал Кыргызстанды бир көрсөм деп кыялданат. Түркиянын чыгышындагы Ван көлүнүн аймагында жашап жаткан кыргыз аксакалы Кыргызстанга салам жолдоп, мекенин көрсөм деген кыял менен жашап келерин айтты. Бул тууралуу соц тармакка жүктөлгөн аксакалдын кайрылуусуна шилтеме берип Барометр билдирет. Соц тармакка жүктөлгөн видео тасмада 97 жаштагы Мухаммед аттуу кыргыз аксакалы экени айтылат. Ал бала кезден өз мекенин көрсөм деп кыялданып жүрүп 97 жашка келген. Кыргызстандагы тууган урукка салам жолдойм. Мен мынтип карып калдым. Кыргызстанды барып көрүп келүү мага насип болбоду. Туугандарым тынчтыкта, бакубат жашоодо өмүр сүрсөңөр эле болду деп кайрылуу жолдоду вандык кыргыз аксакал. Ал эми соц тармак колдонуучулары аксакалдын кыялын кеч болсо да орундатууну сунуш кылып, тийиштүү мамлекеттик кызматтардын көңүл буруусуна суранып жатышат. Ван кыргыздары дүйнөдөгү кыргыздардын диаспоралык топторунун бири. Алар учурда Түркиянын чыгышындагы Ван көлүнүн аймагында 1980-жылдардан бери жайгашканы үчүн илимде Ван кыргыздары деп аталып калышты. Түпкү теги Ауганстандан Памирин жердеген ичкилик кыргыздардан. Түркияда башка да кыргыз топтору бар. Түркия өкмөтү аларга Ван вилаятинен атайын жер бөлүп берип, жашоо шарттарын түзүп, Улуу Памир айылын тургузуп беришкен. Андагы кыргыздардын саны азыркы күндө 5000ге жетет. Булак Барометр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандык болуштугум. Мухаммед Тайке менен жолуктум мен. Мухаммед Тайке 97 жашка чыкты, буюрса. Кыргызстанга барган эмес, көргөн эмес. Анан ушул видеого мен тартып, сиздер менен тааныштырып коеюн деп чечтим. Эми сиз сүйлөй бериңиз. Менби? Сиз да. Жаркы сен айтканың неде? Кыргызстанга ыстык салам дейсиңиз. Кыргызстандагы тууган урук
Qo'm jamoatlarga Kısırık'tan salamımız var. Biz oturup ağrıdık yemi. Kırgızistan'da bir görüşke köp çok koz var edemi. Bularga düşkenden keyin emis sizlerin bilen atız tutupuz. Biz Kırgızistan'a barıp kelip körgünge bizge nasip bolbodu tuğanlar. Deputat tuğanlar. Oşol 97'ge çıktı. Biraz tez çarçayt Taykemiz buyursa. Allah uzun ömür versin. Aksakalımızga Kırgız elimçilerine devamlı sık salam. Assalamu alaikum.